Кыргызстан үчүн бул абдан оор сокку. Экономикада бул ар бир үй бүлөгө тийген оор апат болуп атат. Бүгүнкү күндө күнүмдүк жеген оокат ашы төмөндөп баратат. Бул убакытта бизде бир эле мүмкүнчүлүк бар экен. Мен элден суранат элем, урматтуу кыргызстандыктар. Бул апат абдан оор. Эгерде бүгүнкү күндө биз мамлекеттен аракет кылып, жардам берип, жетпеген оокат аш болсо айттырып, айыл өкмөт аркылуу, бийлик аркылуу, мына жалпы бизнес меценаттар аркылуу жардам бергенге даяр болуп турабыз. Ошого бир аз чыдам керек, бир аз сабырдуулук керек. Биз карантиндик тартипти акырындап жеңилдетилет. Ошо жеңилдетүүлөрдүн болгондо да жалпыбыз толугу менен ошо тартипти сактабай чыгып кеткенге бул адан кийинки чоң оор нерселерге алып келип калышы мүмкүн. Бул абдан апат будан да алыс кетип калышы мүмкүн. Эгерде Россия, Казакстан, Өзбекистан, Тажикстан бул апатты батыраак күрөшүп чыгып кетип, өздөрүнүн ичинде экономикасы иштеп баштаса, биздин чек араларды алар жаап койсо, бизге адан да жаман оор болот. Биз толук изоляцияда экономикабыз импортко 80%га чейин импортко 80-ден ашык пайызга чейин импорт менен белгиленген экономика болгондуктан бизге чек аралар жабыш. Бул мамлекетти адан да нары оорчулукка алып барат. Ошон үчүн бул апаттан жеңиш, бул сабырдуулук, бул тартипти сактоо. Ошондо гана биз кыска убакытта чыгып кетебиз.